Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү элимизде көрсөтүүнүн кезектеги жаңы саны менен жолугушуп отурабыз сиздер менен. Бүгүн биз Каракулжа районунан чыккан белгилүү Ажыбай Манасчы тууралуу сөз кылмакпыз. Илимде Ажыбай Манасчы бүгүнкү күнгө чейин белгисиз болуп келген. Себеби бир дагы Ажыбай Манасчы жөнүндөгү маалымат биздин Илимдер Академиясынын кол жазмалар фондусуна түшкөн эмес. Бул изилдебегендиктенби же кайдыгерликтенби деген дагы суроо туулат. Мындайча айтканда 20-кылымдын башында жашап өткөн, абдан санжырачы, манасчы, абдан бул төкмакындай көп түрлүү өнөрлөрдүн ээси болгон. Ажымамат Манасчыны билип калуубуздун себеби мына ошол Өзгөн районунун Чынбай айылында жашаган Бөрүбай Түркбаев деген аксакал аркылуу билип биз кагазга түшүрүп калдык. Бул киши оозунан түшүрбөй дайыма ушул киши жөнүндө айткандан улам мен таң калдым. Ушул убакка чейин Манас вариантынан 83 вариант бар деп, анан манасчылардан бир 70-тен ашыкты санап жүрөбүз. Бирок ушул Ажымамат Манасчынын аты такыр аталган эмес. Ажымамат Манасчы айткан варианттар кайсылар болгон? Мисалы, Бок мурундун төрөлүшү, Манастын көкөтөйдүн ашына жөнөгөн жери, Байгеге ат чаптыруу, Азизхандын Алманбет, Семетейдин Сарытазга кезиккени, Семетейдин Үргөнчтү кечкен жери, Көкчөнүн уулу Үмөтөй Семетейге атасынын кунун кууп келгени, Коңурбайдын кыргыздарга келиши деген 8 эпизодду өзгөчө айтканы белгилүү болду. Бок мурундун төрөлүшү жөнүндөгү айткан эпизоду башка варианттарга караганда өзгөчөлөнөт. Себеби кандайдыр бир мындай реалдуулугу жагынан өзгөчөлөнөт. Ушул жагына бир аз токтолуп кетсек, Бок мурунду билесиздер, бала көрбөй жүрүп карыганда тапкан баласы, мындайча айтканда, ал баланы өзүнүн жакшы көргөн ак түстөгү төөсү болгон ушу төөлөрүнүн башчысы болуп, абдан аны төл башым деп жакшы көрчү экен. Бир күнү эртең менен эрте туруп, ошо төөлөрүн кыдырып баратса, кош курган эле ошол ак төөсүн көрүп калат. Анан бул эмне эле кош куруп эле башкача кош куруп атат, бирдекеден чоочулап атабы деп барса, кадимкидей эле жаңы төрөлгөн баланы ат жемдеген торбого салып туруп, төөнүн мойнуна илип коюптур дейт. Төө көзүн жалжылдатып, баланы алсаңчы дегенде ишара кылып, баланы кичине мындай терметкенсип турат дейт мойнунда. Анан баланы алып караса, жаңы төрөлгөн бала, анан ошондо Кудай мындай бербеспи, мен ак жолтой төөм, мага ушундай наристе таап береби деп аябай сүйүнүп, анан кемпирин алып келип, анан ушул кемпирине ырымдап, кемпиринин жакасынан киргизип, этегинен алган экен. Бул эмне деген ырым? Бул деген ошол кемпиринин жытын алып, анан кемпирине биротоло ыктап, энесиндей сезип калсын деген ырым экен. Кемпирим өзү төрөдү деп элге жарыя кылып, анан эптеп эле мурдунан бок аккан эле бир мурду бок бала болсун деп, элдигеге көзү тийбесин деп, бала абдан сымбаттуу, мындай кичинекейинен эле көзгө толумдуу бала болгондуктан көз тийбесин деп атын Бок мурун койгон экен, ырымдап. Муну ошентип Бок мурунду чоңойтот, жетилтет. Бул эпизоду, бул жери ошол башка варианттарга караганда айырмаланган вариант деп айтсам болот. Табылган бала эртөштүк менен Перинин жашыруун баласы болгон деп айтылат. Ушул эле окуяны кайра Ашым Жакыпбековдун кара сөз менен жазган вариантында бул окуянын экөөнү эгер бириктирип койсо, бири-бирин толуктап турган абдан жакшы эпизод болуп калат да.
Бокмурунду абдан намыска тарбиялаганын жана кыргыз элинде керейс салты кандай айтыларын мына ушул Бокмурун үйлөнөм деп чоңоюп калгандан кийин үйлөнөм деп Акын хандын экинчи кызын алганы, көчүрүп келгенде кеткенде Көкөтөй өлөрүндө баласы келгичектүү өлүп калсам жалгыз баласы атасына топурак салбай калды деп эл ичинде балама сөз кетет деп анан өзүнүн жакшы көргөн жактырган ишенимдүү жигиттеринин бири байдын уулу Баймырзага керейизин айтат. Биз бул жерден керейиз салтынын канчалык нарктуулугун, канчалык салттуулугун ушул окуядан улам билсек болот. Биз бул ушул эки вариант биригип бул жерде толук айтылып, толук ийигине жеткенине күбө болобуз. Экинчи бир айта кетчү эпизод Семетейди үргөнүштүү кечкен жери. Семетейди үргөнүштүү кечкен жери бул дагы өзүнчө өзөктүү окуялардын бири болот. Бул жерде Семетейдин Чыңгожо менен Толтойду кандай жеңгенин, кандай амал колдонгону кызык окуя да, аябай. Кандайча кызык. Мисал келтирип кетсек, бул жерде Чыңгожо менен Толтойдун аттары канаттуу аттар деп баягы мифтик неме боюнча айтылат. Канаттуу аттар кандайдыр бир жерде салгылашып, анан бир учур келгенде асманга көтөрүлүп кетип, анан кайра жерге түшүп салгылашты деп айтылат да. Бул көп эле жерде айтылып жүрөт. Анан ошондо буларды көтөрүлүп кеткенде артынан учуп барып баягы жеңе албастыгына көзү жеткен Гүлчөрө ага акыл болот Семетейге. Кезекте дагы бир экөөнүн катуу кармашканда аябай убакытты жакшы пайдаландагы ал учуп кетери менен эле өлмүш болуп калканыңды жамынып жатып кал. А мен сени ой эсил кайран Семетейим эми кайдан көрөйүн деп эле өкүрүп жаныңа отуруп калайын. Семетейди өлтүргөн турбайбызбы деп алар ылдыйлаганда анан капыстан тутуп алып анан өлтүргөнүң деп мындай амал айтат экен да. Бул дагы кызыктуу окуя да, өзүнчө. Башка варианттарда кезикпеген неме. Мына ошентип Семетейдин Чыңгожо менен Толтойду жеңиши ушундай амал колдонуп Чыңгожо менен Толтой асманга көтөрүлөрү менен эле калканын бетине жаап жатып калып, жанында Гүлчөрөсү өкүрүп, ушундай амал менен аларды туткундап алып, анан шыйрактан кармап ташка чаап өлтүргөн деген жерлери, ташка чаап өлтүргөн деген жерлери башка вариантка окшош. Буга чейинкиси окшобогон жол болсо, башка варианттарда жок сүрөттөөлөр десек болот да. Бул жерден дагы бир немеси, Семетей таласка келгенде Бакаят айтат: жашың 16-га толсун. Жашың 16-га толгондо Коңурбайга барып атаңдын өчүн алабыз деген жери бар да, башка варианттарда. Классикалык вариантта, Саякбай атанын вариантында. Ал эми бул жерде өтө кызык берилет. Кыргыздар Коңурбайды алдап чакырат. Биз Кыргыз менен Кытайдын ортосундагы чек араны тактап атабыз. Мына ошол чек араларды тактап документтерге, эми ал кезде документ деген сөз жок, кагаздарга кол коюу иши жүргүзүлөт. Ошого келгин. Биз сага далай кыргыздардын жерин тартуу кылабыз деп алдап чакырылат дагы. Ага ишенген Коңурбай далдактап жетип келет. Мына ошондо бир үйдү дейт, атайын аземделген дасторкон жайып күтүлүп, бир үй дагы өзүнчө даярдык менен баягы чек аранын немелери, чектелген жерлери сызылган кагаздар менен жаптылган дейт. Анан ошондо дегенде курсактуу тойгузалы, сизди биз жакшылап күтөлү конок катары. Жүрүңүз деп аттан түшүрүп, атын алыстатып, демек атын алыстатканда Коңурбайдын күчү кетет деп эсептешип, анан дегенде тамактануучу жайга, боз үйгө киргизишет. Ал жерден жакшылап тамактанган соң жүрүңүз эми барып чек араларды тактаганга кол коелу деп алдап
кийинки боз үйгө алып барып, мына ошол жерден жанында эч кандай жандоочторун жок кылып туруп, анан муунтуп өлтүрүлгөн деген эпизодду Ажы Мамат Манасчы жазып кеткен да. Бул кызык окуя. Балким билесиздер, жер үчүн албетте ар бир өлкөнүн кызыкчылыгы жер үчүн болгон. Ар бир өлкөдө чек араларды тактоо маселеси ошондо эле башталган экен. Ушул эле окуялар Боронбайдын тагдырында да айтылат. Багып алган ошо өзүнүн жакшы чыкма келечектеги дипломат болгон Тилекматты дагы Кытайга барып кербенге кошот. Кытайга барып сен тил үйрөнгүн, сооданы үйрөнгүн, анан Кыргыз менен Кытайдын чек арасын тактап келгиниң деп жөнөткөн окуялар ушу Боронбайдын окуясында да айтылат да. Ажы Мамат аксакалдын варианты боюнча Коңурбайды мына ушинтип кыргыздар алдап чакырып, анан чек аралардын кагаздарына мөөр басабыз деп алдап чакырып, анан ошо жалгыздатып, жанында жандоош жок калганда анан муунтуп өлтүрүлгөн деген окуяны кенен жазып кетет да. Бул Ажы Мамат Манасчынын бул жери, ушул эпизоду башка варианттарда кезикпейт. Бул ушунусу менен оригиналдуу десек болот да. Анан Ажы Мамат Манасчынын дагы бир кызык жери бул Үмөтөйдүн атасынын кунун кууп келгени жери бар экен. Бул окуя дагы өзөктүү окуя, көпчүлүк чоң манасчыларда айтылат. Себеби чоң казатка алып барып атамды өлтүрүп келдиң, эми атамдын кунун төлө деп Үмөтөй кайра келип опузалайт. Ал кундоолайт, мындайча айтканда. Бул эми жалпы эпизоддордун бирине кирет, бирок Ажы Мамат Манасчыда бул эпизоддагы кенен берилген, даана берилген, таак берилген. Ошентип Ажы Мамат Манасчынын вариантындагы өзгөчөлүктөрдү жогоруда айтып өттүк. Ажы Мамат Манасчы Ош, Жалал Абад, Баткен, Наманган, Андыжан өрөөнүнө өтө белгилүү болгон. Мындайча айтканда, Кыргызстандын түштүк аймагына абдан белгилүү манасчы болгон. Бир эле манасчы эмес, жогоруда айтып өттүк, ал төкмө акын болгон. Ал турган жеринде, баскан турган жеринде ыр менен кээ бир сөздөрдү, сөздүн кыябы келген жерде ыр менен төгүп турган акын болгон. Эми бир учурун айталы. Ажы Мамат Манасчы аң улаганды абдан жакшы көргөн экен. Бул манасчыларга таандык касиет да. Кыргыздын этнографиясындагы жакшы бир касиеттердин бири. Анан манасчынын бир мындай экинчи ирет аларды толкутуп, манасчылык өнөрдөн кийинки эле толкуткан бул экинчи өнөр, бул аңчылык өнөр болгон. Ал ошол Каракулжа тоолорунда аңчылык кылып жүргөндө деметекисиндей эле ич оорусу кармап калат экен. Анын өзүнүн ошондой өнөкөт оорусу бар экен. Анан ошондо жакыныраак кайсы жердебиз, биз азыр кайсы айылдын тушундабыз деп жанындагылардан сураганда, ошо бир айылды айтат, анда айылга түшөлү. Ушул айылда менин бир досум болор эле, Жами аттуу. Балким анын аты дагы башкача айтылар, же бул өзү ошондой тең туш катары Жами деп коебу. Жами аттуу досум болор эле. Мына ошол достун үйүнө түшүп, кичине мен ичимди жойдуртуп, айыгып, анан кайра келели дейт. Барса, Жами менен көптөн бери көрүшө эле экен. Анан Жами экөө абдан кучакташып, ал жайды сурашып отурса эле, Жаминин аялы көрүнбөйт дейт. Анан бул эмне болду? Же сурай албайт. Эмне үчүн бунун аялы көрүнбөйт деп. Аялына эмне болду? Канекей дешт дагы ага аябай ыңгайсыз болду. Анан бир мезгилде бою кичирээк аялдын жүргөнүн байкайт дагы, анан акырын сурайт: Жами, биздин Аяш кайда? Аяш көрүнбөйт да дейт, чыдамы кетип. Мына ошондо анан ал айтат: Аяшыңдын өткөнүнө 3-4 жыл болду. Мен эми ушуну алдым деп, анан негедир ичиндеги бугун айткысы келет да, Жами аксакал. Мен ушул жерден эмнени байкадым? Каракулжада
фольклор өнөрүнүн же болбосо фольклордук көз караштын ушул кезге чейин жандуу өнүккөнүн, мына 20-кылымдын аягына чейин жандуу өнүккөн формасын мен байкадым да. Алар чай ичип отуруп эле аялын жоктоп, Жами аксакал Ажы Маматка мынтип ырдайт экен: ташмыйган катын мен алып, тагаларым жеп алып, талаада жалгыз мен калдым. Кудойгон катын мен алып, коңшуларым жеп алып, колотто жалгыз мен калып деп ырдаганда, жанагы кичинекей жаңдан алган аялы абдан арданып кетип, ушунчалык качан болбосун мени кордоп ырдайсың деп жасап жаткан тамагын баардыгын жыйнап, отун өчүрүп, казанын оттон алып, анан этин, күрүчүн, сабизин сандыкка салып кулпулап туруп кетип калат экен. Эми эмне кылдык эми? Келген конокко уят болдум. Болгондо да Ажы Маматтай чоң манасчыга мен ушул бир кичинекей катын мени уят кылабы деп кайранан кашын серпет экен. Буну эми жошутуп ырга кошчу. Бул эми антпесең бизге тамак бербейт депчи. Анан ошондо Ажы Мамат манасчынын төгүп турган жери дейт. Тааныбайт элем мен сизди, тарпи кылат эл сизди, көрө элек элем мен сизди, көп мактайт экен эл сизди. Чачпагың болсо жашылдан, Жами дос, сенин бир алган аялың, орто бир бойлуу Асылжан деп ырдап кирет дейт. Комузун коштоосунда эле. Анан ошондо анан кичине жарпы жазылып, аяш, жана эле ошентип кошпойт белең деп анан кайра келип анан сандыкты ачып, кайранан кийин казанын отко асып, анан тамагын жасап кирген дейт да. Анан ал жерден өкө, Жами дос өкө, Ажы Мамат манасчы менен Жами дос өкө ушунчалык өткөн кеткенди, санжыраны, манастагы кээ бир окуяларды толуктап айтып отурду дейт. Баягы күрүч бышкычакты. Анан кийин дагы дейт, эми дагы бир мактап койчу, бул төгүл чачыл дасторкон салсын деп кашты серпип койду дейт. Мына ошондо анан Ажы Мамат манасчы дагы мактап аяшын мынтип ырдап кирди дейт. Күрөң атың кашка экен Жами, сенин бул алган аялың, күлүп бир мейман узаткан, Гүлжарың элден башка экен. Ак жалаттың атың кашка экен Жами, ардактап мейман узаткан, алганың элден башка экен Жами. Жами аксакалдын аялы Гүлжар дасторконун жайнатып, Ажы Мамат манасчыны жора жолдоштору менен абдан ардактап тоскон экен. Мына ошондо бул жерден байкап айтууга болот, Ажы Мамат манасчы турган жеринен карап туруп төккөн төкмакын чоң манасчы болгонун. Эми тилекке каршы Ажы Мамат өзүнүн балдарын чоң манасчынын атынан Тыныбек деп улуу баласын коюптур. Андан кийинки баласынын атын дагы манасчынын атынан койгон. Анысы айыл өкмөтүндө иштеп атат. Тилекке каршы эки баласы тең атасынан калган мурасты, же болбосо атасынын айткан варианттын жазып калтырууга аракеттенбегени өкүндүрөт да. Бирок кантсе дагы биз Ажы Мамат манасчынын айтып жүргөн бул варианттын Чымбайлык аксакал Бөрүбай Түркбаевден ушу 86 жаш курагында жазып алып, ушинтип өзүнчө китеп кылып жарыялап отурабыз. Мындай бул санжырачы Бөрүбай ата деп аталат. Ушунун ичинде Ажы Мамат манасчынын варианты жазылып алынды. Кантсе дагы биз ата бабаларды эскерүү иретинде биз мындай чоң санжыргалуу тарыхты жазып калтырышыбыз керек. Себеби азыр мындай санжыраны билген, мындай манасчыларды билген адамдардын акыркы муундары жашап жатат десек жаңылышпайбыз. Сиздер Каракулжадан чыккан ошо 20-кылымдардагы белгилүү болгон манасчы Ажы Мамат манасчы жөнүндө, анын манасчылык өнөрүн жана төкмөчүлүк өнөрү менен тааныштыңыздар. Кийинки илим изинде көрсөтүүсүнөн жолукканга чейин саламатта калыңыздар.